Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Bardıq maqtullah Allah Taalaga, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar bolsun dep men sözümdü başlayman. Sizlerge bizdin жақшы жаңылыгыбыз бар. Бұл да болса қандай жаңылык? Бұл да болса Құдай Таалама чексиз шүгүрлөр болсын. Кыргызстанда дил илимин алуу бизде өтө эркин, дин эркиндиги бар бизде. Каалаган устаздан онлайн түрдө же офлайн түрдө акыл төлөппү же акысызбы биз үйрөнө алабыз. Өзүңүздөр билгендей эле Куран жана шарият илими үйрөткөн күчтүү аалым устаздарыбыздын дагы саны көп. Бирок ошол эле убакта тилекке каршы мүмкүнчүлүгү чектелген, дудук, сүйлөй албаган, дүлөй, кулак укпаган, көзү азиз бир туугандарыбыз шарият илимин алууда өтө артта калып кеткен. Аларга илим алууда эч кандай мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес биздин Кыргызстанда. Аларга дин илимин үйрөтүүчү устаздар дагы жокко эсе десек туура болот. Биз дин жолдо жүргөндөр, илим таркатуучу, илимдүүлөр кыямат күнү мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга дин жеткирбегендиги үчүн Кудайдын астында катуу суралабыз туугандар. Катуу суралабыз. Ошол себептен биз Ыйман мешитинин жамааты ушул ишти колго алып, дүлөй, кулак укпаган, дудук, сүйлөй албаган бир туугандарыбызга дин жеткирүү үчүн, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул ишти алгачкылардан болуп колго алдык десем жаңылышпаймын. Азыркы күндө ошол дудук бир туугандарыбыз Ыйман мешитинде сабак алып, алар ошол Куран окуганды үйрөндү, Кудайга шүгүр. Куран окуганды үйрөнүп, эркин Куран окуп калышты. Азыр bir айдын жүзү болду. Ошо кооз жазуу боюнча дагы, каллиграфия боюнча дагы сабактарды алып жатышат. Сиздер да бизди ар дайым моралдык жактан болсун, финансылык жактан болсун, дайыма бизди колдоп турдуңуздар. Ал үчүн сиздерге мен чексиз ыраазычылыгымды билдиремин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин эң мыктыңар Куранды үйрөнгөндөр, жана аны башкаларга үйрөткөндөр деген хадисте келет. Биз бул дүлөй жана дудук бир туугандарыбыздан тышкары көзү азиз бир туугандарыбыз менен дагы иштешүүнү ниет кылып турган чагыбыз. Сөзүмө дали катар айта турган болсам, ал үчүн устазыбыз Абдушкур Нарматовдун калемине таанып болгон "Өчпөс өмүр" деген пайгамбарыбыздын өмүр баянына арналган китеби бар. Ошону Braille түрүндө басып чыгардык. Ал үчүн 2 миллион сом сарпталды. 2 миллион сомго ошол китепти биз басып чыгардык. Ошол көз азиз бир туугандарыбызга ошо пайдасы тийсин, окусун деген бир максатта. Бул китептин жарыкка чыгуусуна демөөрчүлүк кылган коомдук ишмер, ислам динин таркалуусуна жан үрөп кызмат кылган Төрөев Асанбек Ажы Абакировичке терең ыраазычылыгымды билдиремин. Буюрса, келечекте көз азиз бир туугандарыбыз Куранды жеңил үйрөнүшү үчүн Муаллим Сали деген барыбызга берилген китеп бар. Ошонун жеңил жана кенен түшүндүрмөсүн Braille түрүндө басып чыгарууну ниет кылып жатабыз. Кудай буйрса, бул китеп дагы болсо сиздердин жардамыңыздар менен ишке ашат деп үмүт кылабыз. Куран окуганды үйрөнүп, каалап, бирок ошого мүмкүнчүлүгү жок бир туугандарыбыз болгон болсо, YouTube каналынан жана Instagram каналдарыбыздан Куран үйрөнүү сабагын баштоо алдында турабыз. Бул сабагыбыздын аталышы Куран нөлдөн баштап деп аталат. Буюрса, Куран окуганды үйрөнгөндөр нөлдөн баштап ушул каналдан үйрөнсөңүздөр болот. Интернет айдыңында Куран үйрөтүү сабактары өтө эле көп. Бирок биздин бул сабагыбыздын башка сабактардан өзгөчөлүгү, ар бир сабагыбыз кулак укпаган, дүлөй, сүйлөй албаган дудук бир туугандарыбызга ошо жаңсоо тили менен жана субтитр менен коштолгондугунда. Демек, биздин Куран үйрөнүү сабагыбыз коомдун жалпы катмарына ылайыктуу десек жаңылышпайбыз. Эми урматтуу менен мусулман бир туугандарым, бул сабакты биздин сабагыбызды даярдаш үчүн түнү күнү дебестен даярдап, мусулман бир туугандарыбызга ат көтөргүс эмгек кылган, видео сабактарды даярдаган Талгат Байкебес Кашкаралиевке мен өзүмдүн атымдан жана Ыйман мешитинин жамаатынын атынан ыраазычылыгымды билдиремин. Алла разы болсун. Мына туугандар, сиздерге ушундай бир сүйүнчүнү мен айтмакчымын. Кимде ким Куран үйрөнүүнү кааласа же үйрөнгүсү келсе, биздин каналга катталыңыздар. Кудайым буйрса, биз менен Куранды үйрөнүңүздөр.